рекетчілік дегенді мына тереңнен алып қарасаңыз, ең башысы бұл сауатсыздықтан келіп шығады да. Жаңағы қордық көріп атқан кіші өзінің құқығын білбейді, қордап атқан кіші азап тартатынын білбейді да. Егер де ошу барып тұрып айтса, мені қамап қояды деп, тіге сауаты жетпейді. Тіге кіші болса, мені қордап атады, мен барып тұрып директор, мектептің директоріне болбаса, ежейге болбаса, ата-енем болбаса, құқық қорғаушыларға айтам деп ошонун несін жетпейді. Ошондықтан ошол бардығы Европа мамлекеттерин айрым бир учурларда жамандайбыз, жакшы жагы да бар. Европада бул рекетчилик деген жок да. Бар кайсы өзүнүн укугун билет. Ошондуктан укугун билбейт. Бул жерде бирөө айта элек, дагы окуучулар, мен бардыгы жаман окуйт деп айта албайм го. Артында отурган балдарыбыз ушуну айтпай атат да. Бунун сабатсыздыктан келип чыгат. Бунун бардыгы эле сабатсыздыктан келип чыгат. Сабаттуу болгон боло турган болсо, мени эмнеге тонойт экен деп бирөөсү айта албайт. Бирөө айта элек, эмнеге мени тонойт экен? Менин соткамды эмне алат экен? Менин бул укугум, бул менин өзүмдүн мүлкүм деп эч кайсы айта албайт да. Ошондон өзүнүн укугун биле билиш керек. Анан ар жакка барып мектептин арта барда тепкилеп атса, жөнө туруп бербеш керек. Сен казыр мени тепкилесең, мен казыр барып милицияга айтам деген жок да. Бул эмнени билдирет? Бул сабатсыздык. Ошондуктан сабаттыраак болуш керек. Сабаттыраак болуш үчүн мектепти жакшы окуш керек. Ар бир предметте айтылып турат, жазылып турат, ар укугун айтып атат. Келечекте, маселен, мына биздин университетте, Кыргыз-Казак университетинде юридика несі бар, факультеті бар. Ошол убакта айтып атат. Ошондо окутуп атабыз биз. Вот сиздерге окшогон 9-класстан барып окугандар бар, 11-ди бүтүрүп окугандар бар. Биз ушул жерден окутуп атабыз Кыргыз-Казак университетинде. Адам өзүнүн укугун жакшы биле билиш керек. Мындай бир сөз бар да, азыр айрым бир учурларда биздин агайлар, эжейлер мынтип айтып атат. Ой, кайда барсаң юрист дейт. Чет мамлекеттерде ар бир үйдө бир киши юрист бар, өздөрүнүн укуктарын билүү үчүн. Ошондуктан бул ашык билим эмес, юридика илимдери деген бул ашык илим эмес. Бул ар бир үй бүлөгө керек, мектепке керек, коомго керек, кварталга керек илим.